Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, Бактор досунун чай үстүндө программасына кош келдиңиздер. Бизде бүгүнкү темабыз бала тарбиялоонун жоопкерчилиги кимде деген. Ушул бала тарбиясы аркасында өзүнүн тажрыйбасы менен, өзүнүн билими менен, өзүнүн тарбиялоо жаатындагы болгон маалыматы менен бөлүшүп, бизге өзүнүн кеп кеңешин калтырам деп келген Устаз Нуриет Абдулазиз. Кош келипсиз. Кош болдуңуз. Устаз Нуриет бүгүнкү күндө Элистан балдар борборунун мүдүрү. Акыркы мезгилде балдар педагогу катарындагы кызмат кылып келет. Андыктан Устаз Нуриет, бүгүнкү коомдогу болуп аткан маселелер, коомдо көтөрүлүп аткан көйгөйлөр көпчүлүктүн зээнин кейтип атат. Карап көрсөңүз, өспүрүм балдардагы, жеткинчек жаштагы, мектеп окуучуларындагы, ошону менен токтой билсек жок, андан дагы өтүп барып туруп, жогорку окуу жайдагы кыздардын тытышып атканды эле көрүп атабыз. Балдардын зөөкүрлүк менен барып бирөөнү канча окуяларды көрдүк, ким экендигин карабастан барып туруп, өзгөчө чет өлкөлөргө болгон бир орой мамилелерди көрүп атат. Алардын кээ керек болсо о дүйнөгө чейин узатып барып, алардын мындайча айтканда акысын өткөндүктөрүн көрүп келебиз да. Эми келиңизчи, мындай бүгүнкү күндөгү көйгөй бала тарбиясына тиешелүү көйгөй болуп аткандыктан сиздин пикириңиз менен бөлүшкүм келет да. Деги эле өзү тарбия бул кайсы бир эле тарапка байланган нерсеби, же бул нерсени аны кененирээк бир чыныгы жоопкерчиликтүү тараптарды көрсөтүп бере алабызбы коомчулукка? Рахмат, алгач чакырууңуздарга ыраазычылык билдирем, устаз. Сиздердин каналыңызга Кудай таалам берекесин берсин. Буюрса иштериңиздер эң ат көтөргүс мээнет кылып атасыздар. Коомдун ичиндеги эң социалдык көйгөйлөрдү алып чыгып, ошолорду сүйлөшүү аркылуу, пикирлешүү, баарлаш аркылуу чечүүнүн жолдорун издеп атабыз да буюрса. Албетте айтканыңыз туура, тарбия жаатында бир топ көйгөйлөр бар. Мунун көйгөйү кече эле чыга алган жок, же бүгүн эле чыга алган жок. Бул эгемендүүлүк алгандан кийин 30 жылдык баягы чоң вакуум болуп калды. Маалыматтык вакуум, идеологиялык вакуум деп коебузбу. Жалпы ошонун негизинде тарбия дегенде бир эле ачык эле моюнга алышыбыз керек. Тарбия бир эле балдардын тарбиясы эмес, жалпы эле коомубуздун тарбиясы деле аксап атат да. Анан коомдун ичиндеги бир катмар катарында өзгөчө жаш балдардын, тестиерлердин, ошо өспүрүмдөрдүн тарбиясы өтө мындай көйгөй жаратып атат. Биз кечеги тиккен же тикпей калган ошол көчөттөрүбүздүн бүгүн мөмөсүн жеп атабыз. Бирок бүгүн биз чара көрбөсөк, бүгүнкү тигилген ошол жакшы жаман болсун көчөттөрдүн мөмөсүн эртең жейбиз. Ошого алдын ала азыр ойлонуп пикир кылышыбыз керек. Эмне болуп атат негизи? Биз кайсы тарапка баратабыз? Коом өзү кайда баратат? 30 жылдан бери коомубузда, илгери бизде коомубуз эмнеге бир идеяга бай, бир идеяны ортого алган, баягы мындай материалдык гана нерсеге басым койбостон, руханий дагы байлыкты, жан дүйнө байлыгына, тарбия жаатына көбүрөөк көңүл бурса, азыр биз баарыбыз эле жапырт эле ушул көрө оокат менен, комфорт менен алектенип калдык да, аны биз моюнга алышыбыз керек да. Анан ошол комфорттун артынан биз эмне кылып атабыз? Биз комфорт менен тиги тарбияны толуктайбыз деп атабыз да, вакуумду ал менен толукталбайт экен. Эмнеге? Бир киши мисалы дейт, суу сап атса, суу саган адамга кечке нан сууна берсең, анын чаңкоосу канбайт экен. Анткени ал нанга эмес, сууга муктаж экен да. Же кимдир бирөө ачка болуп атса, ага улам эле суу сунгандай же чай сунгандай экен да. Ага чай эмес, ага нан керек да. Кудо ошондой балага биринчи кезекте эмне керек? Балага биринчи тарбия керек. Тарбиянын да ким берет? Эми маселе ушул жерге келсек, сиздин сурооңуздун төркүнү ушул жерде. Маселе бизде тарбия дегенде илгертен бир 4 бурчтук бар болчу. Бул ата-эне, мектеп, анан кийин коом депчи, коом ушу ортосунда. Ата-эне, мектеп, коом деген. Ушул 3 институт учурда үчөө тең өз жоопкерчилигин толук аткарбагандыгынан үчөө тең бири-бирине шылтап, сенин жумушуң болчу, сенин милдетиң болчу деп. Анткени 30 жылда биз көбүнчө милдеттемелерди унутуп, биз укукка көп басым коюп атабыз да. Менин укугум бар деп. Бирок ошол эле бизге келген системанын атын демократия деп карасак, демократиянын өзүнүн түпкүрүндө, системасында медал сымал эки тарабы болот. Биринчи тарабы укук, экинчи тарабы милдет. Көп өлкөлөрдө милдетти биринчи үйрөтүп, анан укукка өтөт да. Милдетин билбеген адамга укук үйрөткөн болбойт негизинде. Биз милдеттемени
үйрөнбөй туруп эле укуктан баштап алдык да, тезирден баштап алдык. Бул баягы 1-класска келгенде мектепте тамга үйрөнүп, анан бара-бара бөлчөк, анан бара-бара бир чоң косинус, синусты окуган бала биз тескерисинче оор темадан баштап алдык да. Оор темадан баштаганда өзү да түшүнбөй калды. Анан тиги окутканды да жүдөт дегенде бири жүдөттү да. Биз коом ошентип бири-бирибизди жүдөп атабыз. Ошол 3 баягы 3 бурчтукту биз жакшыраак бир туура калып келсек, эгер ушул бири-бири менен түшүнүп, бири-бири менен иш алып барса, ортодо турган ушу 3 бурчтуктун ичиндеги бала эң мыкты инсан болуп тарбияланат да. Мен негизинен эле ар бир ата-эне баардыгы ушуну ойлонуш керек. Албетте тарбиянын ошол көпчүлүк үлүшүнү тиги 3 бурчтуктун ичинен көбүрөөк ата-эне ээлейт. Бизде ошо ата-эне институту өзү талкаланат. Эмнеге? Мен өзүм могу балдар менен иштеген үчүн мен эми бир аз айырылуу катмар менен иштейбиз биз балдар менен. Атасы каза болгон балдар менен иштесем дагы, бирок статистикага ылайык азыр орто ченемде 780 000 бала Кыргызстанда бир же эки ата-энеси жок тарбияланып атат. Бирок ата-энеси тирүү туруп жетимде. Булар көбүнчө миграциянын айынан болот. Кайра эле миграция. Мигранттар эмне менен кетип атат? Мигранттар ошол комфорт үчүн, ооба, келечекте балдарына үй кылыш үчүн, окуусу үчүн деп, балдарынын келечеги деп кетип туруп, бирок балдардын келечегин азыртадан эле жок кылып коюп атат да. Кантип балага эмне керек деп баладан сураган жокпуз бизче. Баладан сурабай эле биз баланын ордуна биз чечип атабыз. Балага эмне жакшы десе, биз өзүбүздүн оюбузда, кем акылыбызда балага демек жакшы кийим жакшы, жакшы тамак бериш керек, жакшы жерде окутуш керек, же бир элитный бир мектепте, же бир бала бакчада окутуш керек деп ошону айтабыз. Бирок балага биринчи кезекте биз өзүбүздүн тажрыйбадан алсак, балага биринчи ата-эне керек экен. Ата-эне керек экен. Эмнеге? Бала биринчи көрө турган нерсеси бул мээр экен. Мээр көрбөгөн адам келечекте бирөөгө да мээр бербейт, бирөөгө боор тартпайт да. Учурда ошо 780 000 бала мээр көрбөй атат. Алар кимдин колунда? Алар чоң ата, чоң эненин колундадыр, тайкесинин колунда, же болбосо дагы бир кошунасынын колуна калып кеткендер да бар. Мен жада калса ушундай учурларды билебиз. Айша ата ишенесинин колуна калып кеткендер бар. Атасынын бир досторунун колундачы. Ошолор толук кандуу мээр көрбөгөндүктөн эртең келечекте алар дагы ата-эне болот, алар дагы коомдо бир жаран болот. Мээр көрбөгөн катмар бизге ошондой мээр бербеген, боор тартпаган бир мындай мыккачы деп коебузбу, кандай деп коебуз, ошондой коом пайда болот. Ошол мектепте. Сазмурий, өтө бир орчундуу жерде айттыңыз да, бул өзгөчө айырылуу катмарга тиешелүү болгон. Кыргызстан үчүн, Кыргызстандай болгон кичинекей мамлекетке 780 баланын мындай бир арада арсар болуп калуусу бул ар бирибиздин тынчыбызды алыш керек. Бирок темабыздын башында белгилеп өткөндөй эле бул көйгөй, бул кайсы бир катмарга таандык көйгөй эмес, балким бардык коомчулукту ичине камтыган көйгөй болду да. Бул тарбиятсыздык дегенде. Тарбия, бала тарбиясы чындап келген учурда, эгерде тарбияларды бир катмарга бөлүп берсек, бул тарбиясы мисалы үчүн айтайлык, чоңдор өзүнүн тарбиясын жоопкерчилигин алсын айтайлык. Ага мыйзам бар дейлик. Баягы айрылуу катмарларга дагы бир мекеме иштеп атат. Жалпы катмардагы балдар деңгээлиндеги бир көйгөйгө бир өзүнчө бир токтолсок деп турам да. Себеби дегенде акыркы мезгилдеги соц тармактарда жайылган көйгөйдө бир кичинекей кыздын бир алыска бирөөнүн колуна түшүп калып, жерден таяк жеп, анан ортодо дагы бир боорукер адамдар байкап калгандыктан анын сыры ачылып, мына ошол кыздын сактап калууга бир шарт түзүлдү да. Буга чейинки болгон сиз белгилеп өткөндөй эле бала үчүн эң кымбат нерсе бала үчүн телефон же болбосо жакшы кийим же жакшы азык керек эместигин ошол YouTube каналдарынан көрүп калдым. Бир жерде бир кичинекей кыз тойго келип апалары менен чогуу келип, анан кийин ошол жерде микрофон берип койсо, ошол жерден туруп атасына кайрылган эсимде да. Байкуш кыз ыйлап атат. Апасына, атасына, апа, ата, силер бизге келгилечи, биз көп тамак жебейбиз дейт. Биз жаңы кийим сурабайбыз дейт. Биз сиздер телефон алып бер деп айтпайбыз дейт. Байкуш келип айтат. Силер биздин жаныбызга келгилечи дейт да. Мына ушул нерселердин аркасынан биз бүгүн өз элге, журтка, жумгай журтка ушундай нерсени жеткирсек деп үмүт кылып турам да, Устаз Нурий. Бул эме дегенде ар бир ата-эне сезсе деген да жоопкерчилик. Сезсе деген да, себеби дегенде мектепке ишеним артуу туура эмес. Себеби дегенде мектеп ата-эненин берген нерсесин бере албайт. Же болбосо мектептен ата-энеден алгандай эчтеке албайт. Маалыматка жетиши мүмкүн. Кайсы бир кошумча бир
билим алышы мүмкүн. Бирок эч качан тарбия ала албайт деп ойлоп калдым да. Ошондуктан ушул тегеректе өз тажрыйбаңыздын үстүндө. Туура айтасыз, устаз. Тарбия жаатында ошол биз учурдан пайдаланып, негизи эле азыр мисалы медиа тармагы күчтүү болуп атпайбы? Мисалы кино тармагы, ар бир тармак өзүнчө бир кызмат кылыш керек. Анан мамлекеттин гана баягы карап эле мамлекет кылыш керек, бири-бирибизге төңкөп эле отурбастан биз коомдук жарандык коом катарында биз эмне кыла алабыз? Биз кантип салым кошо алабыз? Биз ошол мигранттардын балким баалуулуктарды биз баарын эле азыр кел деп айта албайбыз. Кыйын чындыгында. Экономикалык абал чындап эле оор. 1 миллиондон ашык мигранттын баарын эле келе калгыла бул жака бала чакаңар калды дегенден алыспыз. Бирок балдарды эң кеминде ошо балдарга көңүл бурууга биз чакырып, сос дегенде бир бул чоң көйгөй жаралып атат. Келгиле, могул сел келатат дегенде өзүнчө бир эскертүү берип турушубуз керек да. Кино тармагы болсун, башка тармагы болсун. Миграция бул ар бир элдин башынан өтөт. Bundan эч кайгырбашыбыз керек. Ошол эле азыр өнүгүп, кийинки жылы эң алдыңкы 10 экономиканын бирине кирем деп аткан Түркия мамлекети бир учурларда 50-60 жылдарда жапырт эле баары Германияга кетип калган. Ошол Германияга кетип, ошол жака кеткенде, ошол кинематография болсун, элдин тыңчыкмалары болсун, интеллигенттер баары кийин ушу биздеги көйгөйлөр боло баштаганда, алар ошолорго кайрылган мигранттарга, келгиле балдарыңарды балдарга көңүл бургула. Ооба, балдарыңды кайра келип ушул жерде балаң менен жашап алсаң, эч болмосо балаңдан ажыраба, балаң жаныңда жүрсүн депчи. Балага сиз айткан эң биринчи ата-эне керек экен. Ата-энеңдин жанында болсо, ошол карандай суу ичсе дагы, катыган нан жесе дагы бала ошого ыраазы. Анын ордуну, ата-эненин ордуну эч ким баса албайт да. Биз мисалы өзүбүз педагогика жаатында иштеген үчүн, бул эми сиз дагы педагогикалык тармакта көп жыл мээнет кылдыңыз. Жакшы билебиз да, канчалык педагог мыкты болсун, мага десең Макаренко болуп кетсең дагы, ата менен эненин ордун баса албайт. Эч ким ата-энеде боло албайт. Ата-энеде мең жакшы мугалим, устаз болсун, башын сылаганы менен бирок апасынын же атасынын башын сылагандай болбойт. Алчы. Бала ошо балага биринчи жолу неме керек? Жөн эле орусча айтканда жөн эле присутствие дейт. Ошонун бар болгону өзү медет, бар болгону өзү бир бардам, өзүнчө күч да. Ата-эненин бар болгон жанында турганычы. Мисалы мен өзүмдүн башынан болгон бир окуяны айтып берем сиз. Биз дагы бир алгачкы миграциянын баягы балдары болуп калдык да. Кичинекейибизде ата-энебизде биз кыска мүнөттө, азыркыдай эмес, кыска мүнөткө сыртка барып жумуштап келди да. Анан жумуштап келди, келгенде окуатыбыз дагы да тыңдалды, баары болду. Бирок мен азыр жашым 35ке чыкты, көп нерсеге акылым жете турган деңгээлге жетпесем дагы мындай бирок карап, бирок ошол мезгилде алар көпкө узабады, бир 2-3 жылдай эле улам барып келип туруп атышты. Ошол өксүк дагы деле бар да устаз. Ал толбойт. Ал канча толбойт. Мен жашым мына канчага чыкса деле. Эми ал билип коңуз. Канча жашта элеңиз? Мен ал мезгилде ушу бир 17 класстан өтүп 7-8 болсом, 13-14 жаштамын да. Ал уже акыл эси бираз акыл токтоп калган. Акыл пештеп калган мезгилде элем. Эми ойлосоңуз, кичинекей бала эненин, атанын мээрине муктаж болуп аткан 3 жашар, 5 жашар балдар калып кетип атат. Аларда биринчи кезекте баланын психологиясы ушундай да. Биз баланын психологиясын окуганыбызда, балдар ата-энеси кетип калганда балдар аны түшүнбөйт, эмне үчүн кетип калганын. Бала ал үй керек экен, мал керек экен дегенди түшүнбөйт жаш бала. Балада биринчи инстинкт пайда болгон сезим, мен демек жаманмын дейт. Мен жакшы болсом мени таштап кетпейт эле дейт. Мен өзүн күнөөлөй баштайт. Мен жаманмын дейт. Мен жаманмын дейт. Анан бара-бара кийин чоңойгон сайын түшүнөт. Жок, мен жаман деле эмес экенмин депчи, көрсө булар жаман экен дейт. Булар жаман экен деп, анан ата-энесине болгон баягы жек көрүү пайда болот, башка болот. Анан бир мезгилде ата-эне менен мамур-жумул мамиле болуп атат эле, бир мезгилде баягы конфликт жаралат. Эми ар бир үйдө баягы чыр-чатак болот, ошондой болгондо баланын түпкү ичиндеги баягы ошол сөзү чыгат. Мен көп учурларды көрдүм. Балдары ошо ата-энесине мен силерди эмне иштегиле деп, мага мону бергиле дедимби силерге, мен мону талап кылдымбы силерден деген бетине баягы ачуу чындыкты айткан учурлар көп эле болот да. Буну мен азыр кепилдик берип айта алам устаз. Көп үй бүлөлөрдө ушул нерсе бар, болгону муну эч ким айтып чыкпайт да. Айтып чыкпайт, айткандан уялат дагы. Бирок көрсө, устазым ушул жерде Алла Таала Кур'анда "Вала тахуну аманатикум" деген аят бар да. Өз аманатыңарга кыянатчылык кылбагыла. Көрсө, бул балдарды деле Алла Таала бир жакшылык кылып берсе, бизге неемат катары сунса, бул неемат жөн эле неемат эмес, анын аманат экендигин сезбей атабыз да. Караңыз да.
ушул аманатка кыянатчылык кылып коюунун кесепети абдан оор экендиги жөнүндө эшик ачтыңыз да азыр. Эмне дегенде бала көкүрөгүндө сактап жүрүп бир күн келип туруп ал акыйкатты атанын бетине айткан мезгилде ата ага жооп таба албайт, ал кеч болгон болот, поезд кеткен болот. Ал мезгилде уже актанганга эч бир негиз калбайт да. Ошондуктан бул бала тарбиясындагы болгон биринчи жоопкерчилик ата-энеге калса, ата-эне кайсыл жакка биринчиден көңүл буруш керек деп белгилеп өтсөк болот. Ата-эне биринчи кезекте бизде жакшы сөз бар го, баланы тарбиялагандан мурун өзүңдү тарбияла депчи. Балдардын жакшы бир бул жай балдар эмес, адамдардын бир жакшы нерсеси бар. Адам эч качан айткан нерсени аткарбайт. Адам көргөн нерсесин аткарат. Ошол баягы кош уядагысын көрөт деген сөз чогор экен. Ооба, сөз үйдө эмнени көрсө бала уяда эмнени көрсө учкан ошону алат дейт. Ошон үчүн биз биринчи кезекте өзүбүздү оңдошубуз керек. Ата-эне өзүнө оңдош керек. Мен киммин, мен кандаймын депчи. Ал оңдойт десе баягы кийим кечесин тыңдап алып анан бир жакшыраак машина минип алган эмес. Биринчи адамдык сыфатыңды көрүп, сен өзүң тескерисин, сен адам болбой туруп, адамдыкты талап кыла албайсың. Сен өзүң мисалы кээде талапты бала өзүдө жок нерсени баладан талап кылуу бар. Бул педагогикада дагы бир каталардын бири, ата-эне өзү жетпей алган бийиктикке баланы түртө бербей бар. Бала балким аны каалап атабы, эңсеп атабы, анан баланын андай мүмкүнчүлүгү барбы? Мен көп тамашалаш айтып калам устаз. Бизде мисалы 3 типтеги ата-эне деп коелу. Бир ата-эне бүркүт ата-эне, бир ата-эне балык ата-эне, бир ата-эне коен ата-эне деп коелу. Анан бүркүт ата-эне кеч келе дейт, баласын зекип уруша берет дейт. Ай, могул коенду карачы, укмуш чуркайтай баласы. Ушу коендун баласына чуркабайсыңбы дейт. А коен ата-эне айтат экен, балыктын баласы укмуш сууда сүзөт депчи. Анан кийин тиги балыктын атасы болсо баласына айтат экен, сен бүркүттү карачы, баласын укмуш учатай депчи. Бизде ар дайым бул көйгөй, бул туура эмес стереотип. Бизде эң жакшы бала билесиз да, кичинебизден. Айылды башка бирөөнүн баласы жакшы болот да. Баланы эч качан бала эмес, негизи эле адамды, күйөөнү, жарды салыштырган эң жаман ката. Эрдин күйөөсү ер, менин күйөөм моондой, же болсо элдин аялындай болбойсуңбу? Же болсо элдин баласындай болбойсуңбу? Жок. Мен айтып атканым ошо 3 типтеги ата-эне, ар бир ата-эне түшүнүш керек. Сенин балаң бүркүт, анткени сен бүркүтсүң. Ал кантип балыктай сүзөт да? Ал балык болуш керек ал үчүнчү. А балык учуш үчүн балыктан төрөлүш керек эле да. Ата-энеси балык болуш керек эле. Анан сен өзүң балык болбой туруп, баладан балык болгонду күтпө. Баладан бүркүт болгонду күткө, баладан коен болгонду күтпө да. Бала андай боло албайт. Ошол баланы кабыл алуу, сиз айткандай аманат катары кабыл алуу. Бала бул биздин долбоор бир проект эмес, бизнес проект эмес. Биз ага вкладывать этип эле, биз ага акча коротуп эле андан өзүбүз каалагандай адам жасап алуу. Эң башкысы адамдар, ата-эне биринчи баягы көңүл бура турган нерсе адам тарбиялоо. Биринчи. Билиминен дагы башкасынан да биринчи адам. Муну биздин динибизде дагы салтыбызда үйрөнөт. Коомго жарактуу. Коомго жарактуу, коом менен гармониялык мындай жашап кете ала турган бир жаран макулук да булчу. Бул биздин салтыбызда, динибизде буга үйрөтөт. Эмнеге? Анткени эгер биз математиканын сөзү менен айтсак, устаз, адамдык бул бир сан да. Эгер ал адам бай болсо, анын артына бир нөл кошулуп 10 дегенге барабар. Эгер ал сулуу болсо 100 дегенге барабар. Эгер дагы тил билсе, дагы бир өнөр билсе, өнөрлүү болсо дагы бир нөл 1000 болот. Бирок өнөрү бар, сулуулугу бар, байлыгы бар, бирок адам болбосо, бул жөн эле нөл дейт да. Мунун баары нөлгө, жалаң эле нөлгө барабар. Нөлдөрдүн баардыгын бир капка үйүп алганга барабар да. Ошон үчүн биринчи адамдыкка. Биздин динибиз дагы мисалы Чоңгуз Төрөкөч Айтматов деле ошону айтып атпайбы, күн сайын адам болуу кыйын депчи. Адамдыкка тарбиялоо. Анан балага биринчи талап ошол. Мен баламдан адам болуусун каалайм. Кантип баламды күнү түнү ата-эне ойлонуш келет турган маселе бул. Мен баламды кантип адам болом? Биз азыр көбүнчө баламды кайсы жерге барып жакшыраак окутам, кайсы тилди эртерээк үйрөтөм. Бизге суроо бергенде деле көп ушинтет. Сиз педагогдор айттыңыз, канча жаштан балага тил үйрөткөн жакшыраак болот, канча жаштан баланы кайсы мектепке берсек болот. Бирок бири да келип туруп, мен баламды кантип жакшы адам болуп тарбияласам болот деген суроо бербейт. Маселе ушул жерде болот. Нуриет, сиз сөздүн мындайча айтканда эң токко тер жерин азыр ачтыңыз да. Бул баланын тарбиясындагы биринчи роль ойногон, баланын тарбиясына биринчи таасир берген нерсе ал өзүнүн кашында карап отурган ата-энеси. Келиштик. Мына ошол ата-энесин көрдү дагы, мына ошол ата-энеге болгон
бардык өзгөчөлүктөрдү байкады. Барлык ата эне окшош эмес да. Ооба. Бирөө төмөн. Бирок ата эне өзү начар болуп калгандыгы аз келгенси бүгүнкү күндө анын балага таандык болгон ата энелик милдеттерин дагы өтөбөй койгондугуна келгенде айтарлык жок эле дегенде жогору жакта айтып атабыз, баланы тарбиясы үчүн атанын эненин мээрими жетпейт деп. Ошол мээримди жеткирүүгө келген учурдагы биринчи аракет, биринчи айтайлык тарбиялык кадам бул ата эненин баласын жакшылап кучактаганы деп сезем да. Мына ушул кучак, мына ушул жылуу сөз, баланы болбогон нерсеге айыптай бербөө деген туура бир кадамдарды ата энелерге эскертүү менен кошо. Бала үчүн зарыл болгон дагы бир жакшы нерсе мээримдүүлүк, айталык ага аны менен кошо эле бир жакшы билим берүүнүн мүмкүнчүлүктөрүн ачып берүү, дагы анын үстүнө ага бир кесип үйрөтүү. Себеби дегенде кыргыздарда бир жалпы бир туура эмес көз караш бар эмеспи? Мындай сөз ата эненин баланын астындагы милдети, значит, эркек бала болсо сүннөткө азан айтып ат коюу, сүннөткө отургузуу, анан үйлөп коюу, анан үй салып бөлүп чыгарып коюу деп түшүнөт да. Бул ушул пикирге, ушул түшүнүккө жообуңузду айтканча дагы ата энелерге бир зарыл болгон, балага тиешелүү болгон тарбиялык кадамдарды айтып өтсөңүз. Рахмат. Сиз айтып аткан нерселер бул өтө маанилүү. Ооба, бул баштапкында жакшы ат коюу, ошо сүннөткө отургузуу болсун, үй салып чыгарып, бөлүп чыгаруу дегенде. Бирок биз үй салып чыгаруу дегенде биз сырткы гана кабыгына, скелетин гана карап калдык да. Бул биздин материалдык гана үйдү салып чыгарып коюу дегенчи. Илгери тарыхта Харун Рашид деген адилеттүү бир падыша болгон экен. Көп ислам тарыхында көпчүлүгү билет бул кишини. Бул киши учурунда өзү илимдүү дагы болуп, падыша да болуп, анан бүткүл аалымдар менен кеңешип турган бир жакшы сыпаты, адаты болгон экен. Ошол аалымдардын баарын жыйнап, анан уулу 7 жашар уулун алып келип айтат экен, ушул балага эмне берсек болот дейт экен да. Мен ата катарында эмне бере алам дейт экен. Десе, анан тиги аалымдар айтат да, бул баланы энеден туума жылаңач кыл дейт. Жылаңач кылгандан кийин бул баладан эмнени ала албайсың эми дейт. Эгер сен буга такты берсең, бийлик берсең, жылаңачтап койсо бул эч ким. Тактысыз, башындагы баягы кийген, колундагы кийимисиз бул падыша эмес, бул эч ким. Буну дейт жылаңачтагандан кийин буга сен байлык берсең, буну карактап кетсе, бул дагы кембагал болуп калат дейт. Сен бага эмне берсең дагы жылаңачса калбай турган нерсе беришиң керек десе, ал эмне дейт. Ошондо аалымдар бир оозун 3 нерсеге багыт коет. Мен да ошол учурдан пайдаланып, биздин ата энелер ушуга багыт коюш керек. Биринчиси, балага бул дүйнөдөн туура багыт бериш керек. Жашоодо туура багыт бериш керек. Жашоо өзү жеңил. Жашоону татаалдаштырбай, балам, жашоо өзү мындай нерсе. Жашоодо сен мындай болгон, андай болгон деп жакшы насаатыны берип, тарбиясын берип, ошол менен артынан тарбия берип, насаат кылып эле кала бербестен, баардыгы эле биз каалагандай боло бербейт. Кудай Тааланын тагдыры деген нерсе бар. Ошо Кудай Тааланын тагдыры жакшысынан, оңунан түшүп калсын деп көп дуа кылуу ошо балага. Дуалардын кабыл болгондордун бир катарында ата эненин балага болгон дуасы да. Ошол дуа аркылуу аракет да кылып, дуа да кылып, анан кийин ошол багытты туура берүү. Биринчиси, экинчиси балага жакшы билим берүү. Биз ушул маселеге бир аз коомубуз бир аз акыркы мезгилдерде мындай кайдыгер мамиле кылып атат да. Анткени биз бир аз айрандан, сүттөн оозу күйгөн айран үйлөө ичет деп өтө эле ашкере баягы билимге туура эмес багытка уруп алыппыздырбыз. 90-жылдары окуу жайлар көбөйүп кетип, баары эле окуй берип, дипломдуу болуп, бирок эч ким иштебей калса, ай койчу, диплом менен деле кереги жок экен да, окуштун кереги жок экен да. Андан көрө иштесин бала деп, бели ката элек, түшүнүгү бир быш элек балдардын баарын эле окууну бүтөрү менен эле бүтүп-бүтпөс Россияга жөнөтүп атабыз. Даже айылдарда ушундай бир тенденция бар. Паспорт алары менен жөнөтөт экен. Мисалычы, бул жаман нерсе да. Билим бербей атабыз. Билим бербегенден кийин билим албаган бала ошол билимсиз эле кара жумуш менен эле алек болот. Анан билим албаган бала түшүнүгү дагы тар болот. Түшүнүгү тар болгону демек ал тар түшүнүк менен келечектеги сиздин неберелериңизди, кийинки муунузду эле ошо тар эле түшүнүк менен тарбиялайт. Ошон үчүн билим берүү өтө маанилүү. Ага диний дагы билим, светтик дагы билимди, жакшы билимди беришибиз керек. Ошол бир. Анан үчүнчүсү балага керектүү нерсе бул өнөр. Жакшы өнөр үйрөтүү.
Ар дайым эле кээде алган диплом менен жумуш таба албай калышың мүмкүн. Өнөрлүү өлбөйт дейт элибиз. Ошон үчүн кыргызга жигитке 70 өнөр аздык кылат дейт. Анан өнөр алдык кызыл тил дейт. Балага ошол жакшы сүйлөгөндү, жакшы бир баарлашканды, адам болгонду үйрөнүш керек. Азыркы тенденцияны жакшы байкасаңыз, дүйнөдө чоң корпорациялар бар, мисалы Google, Facebook, Amazon деген чоң корпорацияларда илгери кабыл алганда адистерден биринчи диплом сурачу экен да, кесибиничи. Сен кайсы дипломго ээсиң, кандайсың деп. Азыр биринчи кезекте диплом эмес, жумушту кантип алып кетесиң, анан адамдар менен кандай мамиле кура аласың. Коммуникациясын карап калып тур. Анткени сен 1000 адис болгонуң менен, бирок сен адамдар менен мамиле кыла албасаң, болбойт экен. Жумуш кетпейт экен да. Ошон үчүн биринчи кезекте жумушту кантип алып кетесиң, кандай мамиле курасың, ошого биринчи басым коюп атыптыр. Биз дагы демек ошо балдарыбызга туура багыт берип, керектүү билим берип, анан керектүү ошол өнөрдү үйрөтүшүбүз керек. Ошол эле кезекте мындан сырткары биз балдарыбыздын жакшы нерсени үйрөнүш, эске алышыбыз керек. Баягы 3 бурчтук дебедикпи? Коом, мектеп, анан үй бүлө деп. Илгери үй бүлө орто ченемден пайыздык үлүшү 80% тарбия таалимди үйдөн алып, калганын мектептен, анан чөйрөдөн алчу да. Азыр чөйрө көбөйүп кетип атат. Пропорция өзгөрдү. Азыр чөйрөнүкү 50-60, кээ бир жерлерде, кээ бир үй бүлөлөрдө балдар 70-80% эле чөйрөгө ташталып калган. Үй бүлөдө үлүш аз. Бүгүнкүндө ар бир жаш баланын колунда телефон алып берип койгондагы бала өзүнүн чөйрөсүн куруп атат. Ал өзүнүн чөйрөсүн куруп атат. Мисалы азыр жакында эле бир ушундай болду. Медицина тармагындагы жаш жигиттер айтат, мага көйгөй кылып айтып атат. Бизде жашы 4-5ке чыккан балдардын бирок сүйлөй албагандар көбөйүп баратыптыр да. Тили чыкпай атат. Эмнеге? Биз кичинекейинен баланы баягы сооротуп, ыйлабасын деп колуна телефон карматып эле, анан тамак жебесе же телефон карматып коебуз, ал бала телефон менен болуп, телефон ичинде сиз айткан өзүнчө бир аалам жасап алыптыр дагы. Ал ааламда ал маалымат алуучу гана бир приемник болуп калыптыр бала. Бирок маалымат чыгара албай калыптыр, сүйлөй албайт да. Бул ошол көйгөй болуп атат булчу. Бул чоң көйгөй. Демек ошол таасирден, коомдун, чөйрөнүн таасиринен балдарды карап турушубуз керек, көзөмөл кылыш керек. Ата-эненин чоңдон бир милдети балага телефон алып берип койгондон мурда телефонуна эмнени жүктөп берем, балам менен кошо эмнени көрөм, балаң эмнени көрүп атат, кандай кылып атат. Мисалы көп учурларда азыр мисалы таасир көп болуп атат. Азыр медианын таасири өтө чоң. Балдарда каарман издейт. Ар бир адам жашоодо каарман, кумир издейт да. Кумирлери ким болуп атат? Азыр ошо аниме, мультфильм көрүп аткандар, кээ бир музыка ушундай учурлар болуп атат да. Кээ бир баягы өтө уяттуу, өтө пласт болгон кинолорду жаш балдар көрүп аткан учурлар болуп калып атат. Аны биз өзүбүздүн практикада да кээ бир учурларда ата-энелерге ай, муну карабай белеңиз десең, мен анын телефонун чукумак белем, мен билбептирмин деле дейт да. Бул деген кайдыгерлик. Баласы эмне менен телефон алып бербе, колдон келсе, бирок телефон алып бербеш үчүн ошо телефондон алган маалыматты, ааламды сен куруп беришиң керек. Мисалы, анын үчүн сиз айткандай эң маанилүүсү баланы кучактап, вербальный общение деп коет, кармап, күнүнө эң азында баланы бир жолу бетинен өп, мисалы энелерчи жыттап, балам мен сени жакшы көрөм десе, сүйүүгө, мухабатка, ошол жакшы көргөнгө тойгон бала да келечекте ошондой полноценный бала болот да. Бул мисалы коомубузда көптөгөн көйгөйлөр ушу тарбиянын айынан чыгат. Мисалы атанын мээримини көрбөй калган, атадан жакшы сөз укпай калган кыздарыбыз келечекте кайсыл бир жигиттердин, шылуу жигиттердин 1-2 жумшак сөздөрүнө эле алтыным, периштем деген сөздүн алданып кетет экен. Алданып кетет экен. Куду ушундай эле энесинен менин арстаным, менин ушундай жакшы балам, ушундай бир кыйыным деген сөздү укпаган эркек балдар келечекте 1-2 кыздын жакшы сөзүнө алар алданып кетип атат да. Демек ошо балдарга ошону тойгозушубуз керек. Ошол тоюш керек ошол нерсеси. Анан ошо чөйрөдөн баланы оолак кармай турган эмне болуп атат? Бул жаштардын тенденциясы кандай кетип атат? Ошону кызыгып турушубуз керек. Мисалы айтып коелу, кээде балдарга сөз эле жаманды жаман деп көрсөтүш үчүн жаманды өзүң көрсөтүш шарт эмес. Жаманды тергеп бизде илгери кээде түшүнбөй күлүп калабыз го. Кыргыздарда муну кылба десе эмне кылса жаман болот деп коет го. Жаман болотту демек жаман эмнеге болот, кантип болот деген түшүндүрүштүн кереги жок. Көчөдө бир эми ор тил менен айтканда сасыган бир тезек жатса, тезектин сасыктыгын бирөөгө айтыш үчүн сөзсүз ар бирине шыбаштын кереги жок. Аны тезекти могу жыттап көр депчи. Аны жөн эле айтышыбыз керек. Убал болот, жаман болот, ошондон болгон. Ал эми азыркы коомдо кээ бир учурларда билип, кээ бир учурда да билип туруп, кээ бирде билбей туруп, көпчүлүк учурда бизде бир көйгөйлөрдү чыгарып туруп,
анан ал көйгөйдү чечимиш болуп туруп, бирок артынан ал көйгөй ого бетер күчөп кеткен учурлар болуп атат да. Мисалы, балдарга ыдык көрүү, педофилия. Мисалы, мындан 5-6 жыл мурда педофилиянын саны канча болсо, азыр андан ого бетер күчөдү. Эмнеге? Биз аны күрөшкөндө ал нерсе менен өзү менен күрөшпөсөн, моундай учурлар болуп атыптыр деп элге кулагына иле берип, кээ бир жан дүйнөсүндө жарасы бар, жан дүйнөсүндө бир кемтиги барларга тескерисинче биз сценарий түзүп берип атабыз да. Мисалы, 2000 жылдардын баштарында биз өзүбүздө көрүп калдык, бригада деген тасма чыгып калган. Ошол тасмадан чыккандан кийин бир эле Москва районунда 18ге жакын кылмыштуу топ түзүлгөн экен, жаш балдардан куралган. Жалаң 4 баладан экен. Баягы кинодо тасмада 4 бала бар, каарман. Ошонун 4төн болуп, 4төн балдар топтолуп, кылмыштуу топ болуп, ностальгировать этип алышыптыр да. Ошону романтизация кылып алышыптыр. Ошол киного катышкан көпчүлүк актерлор азыр айтышат, биздин эң чоң катабыз ошо киного катышканыбыз өмүрүбүздө депчи. Биз көптөгөн балдардын бузулуусуна себеп болуп алыппыз деп. Куду ушундай, мисалы, рекетир болсун, же биздин өзүбүздө деле ошондой бир баягы спорт менен машыккан, бир аз кылмыштуу топко жүргөн балдардын акыбети жакшы болбойт деген кинолор тартылган. Биздин балдар бирок акыбетин көрбөй эле ошолордун образын туурап алды да. Мисалы, педагог катары мен акыркы өзүм сезип аткан нерсе устаз. Бизде дагы учурда тасмалар, сериалдар көбөйүп атат. Анын ичинен мектептеги проблемаларга, көйгөйлөргө, рекетирство мисалы, же болбосо бири-бирине зомбулук кылып, өспүрүм жаштардын багытталган тасмалардын таасиринен көйгөй бар. Ошо көйгөйдү чагылдырууда кээ бир катачылыктардын айынан балдар ошо көйгөйдү, бул көйгөй экен, бул жаман экен деген ордуна ошо көйгөйгө арып алып, тескерисинче ого бетер ошол көйгөй көбөйүп атат да. Мисалы, биз рекетирство маселесин көтөрүп атканда, ушул нерсенин айынан артынан мисалы рекетирство ого бетер аз күчөп кетти. Өзүңүз байкабасаңыз керек, маалымат желилерин карасаңыз баарында тигини барат, тиги токмоктоп койгон, кыздар тытышып аткан, мушташып аткан деген эмнеге биз ошого окшогон тасманы көрсөттүк да. Демек, биз логикада жаманды айтпай жой, жакшылыкты айтып жай. Ошол принципке өтүшүбүз керек экен да. Атенеч, ошо атене дагы коом, бул жерде коом дагы. Демек, коомчулукта сага жакшылык кааламыш болуп туруп, бир маалымат берген менен бирок сенин балаң башкача кабыл алып алышы мүмкүн. Ошол сериалдарды керек болсо мен балдар атенелерге, мугалимдерге, тарбиячыларга сунуштайт элем, балдар менен кошо отуруп көрүш керек экен. Мисалы, бир тасмасын бир бөлүгүн көрөбүз сериалдын. Анан ошону талкуулайбыз. Балам, көрдүңбү? Могул бала моундай туура эмес кылган экен. Моундай ишти мындай кылган үчүн мындай болду. Бирок бул бала өзү жаман эмес. Мунун турмуштук сыноосу ушундай болуп калыптыр. Бул баланын ата-энеси мисалы Россияга кетип калыптыр. Бул бала мындай болуп калып, бала ата-энесинен болгон өчүнү коомдон алат да. Кээ бир учурда бая айтпадыкпы? Ата-энесин жек көрө баштайт депчи. Мени таштап кеттиби деп биринчи өзүн жек көрөт. Анан өзүнөн кийин адам өзүн сүйөт да, жакшы көрөт да. Андан кийин анан бая карама каршы ата-энесин жек көргөндө, ошо жек көрүүсү коомду жек көрүүгө айлана баштайт да. Анан коомду кинолордо, тасмаларда коомду баягы жек көрүлгөн, жана баардыгын өзү жек көрүлгөн, ошол учурда баардыгын жек көргөн индивиддер, өзүнчө бирдиктер пайда болот да. Алар бирдиктер топ-топ болуп, анан аларда албетте ошондой психикасы жабыркан мезгилде тасмалар келет мисалы. Көптөгөн тасмалар бар. Ошо тасмалар келгенде ошо тасма ага реалдуу инструкция болуп берет. Демек, мен коомго баягы вызовду, коомго болгон менин реакциямды монтип кылсам болот экен. Атың жыкпаса жер өттө дейт. Мен качан болсо эле ата-энем тигинин баласы жакшы, тигинин баласы жакшы дейби, анда мен мынал жактан өзгөчөлөнөм. Ал окуусу менен чыкса, мен мына муштуму менен чыгам, же болбосо мен тиги менен чыгам деп туруп, бала ошондо өзү вызов чыгарат да. Ошон үчүн балдарды баягыдай эң башкысы балдар менен ошо бала эмнени көрүп атат, бала чөйрөдө кандай таасир алып атат, ошого да таасир бериш керек. Анткени илгери эл деген дагы өзүнчө бир институт бар эле. Эл өзү коом деген институт тарбиялачу. Мисалы, сиздин убагыңызда, биздин да кичинекей убагыбызда коомдук транспортко чыксаң, ошо эл эле сени тарбиялап койчу. Ай бала, ордуңдан турсаң, улгайган киши келди, монтти депчи. Сен кимдин баласысың, тарбия көргөнсүңбү деген болчу. Анан ата-эне ошону, же болбосо ата-эне өзү да тур балам, аксакал келди дегенде бала тарбия кылат. Же ата-эне өзү ордунан тура калчу да. Баласы ошону көрүп тарбия алчу. Азыр мен көп учурда көп байкайм, жаш ата-энелер коомдук транспортто мисалы, мен коомдук транспортто көп жүрөм, өздөрү турбайт, балдарын да тургузбайт. Келсечи, эмне мен төлөп койдум дейт. Менин укугум бар, менин акым бар дейт. Бая айтпадыкпы? Акынын гана айта берет, бирок милдетти билбейт. Бирок
ошол эле мезгилде тиги дагы илгери улуу муундун өкүлдөрү ай тарбия көргөнсүңбү ордуңдан тур дебесен жок отура берсин деп атып мейли деп атып тиги балдарга өзүбүз жол ачып берип атабыз да. Бир мисалы кээде тамашалашып калышат мага, мен өзүмдөн улуу киши кирип калса өзүм турганга мүмкүнчүлүгүм жок, мен өзүм тик турсам, а бир жаш бала отуруп алган болсо мен өзүмө сурабасам дагы улуу кишиге сурап берем, ай тур, ой киши келди турсаң ай деп анан урушуп коем. Кээде урушуп койсоң өткөндө бир аксакал киши айтат, сиз тарбиячы же мугалим окшойсуз дейт мага. Эмнеге десем, мугалим гана бирөөнүн баласынын уруксаты жок уруша берет дейт. Илгери ошол баары эле урушуп тарбиялап койчу. Азыр бирөөнүн баласына бирөө сөз сүйлөгөндөн коркот чындыгында. Анткени башка бир доорго өтүп алдык да, башка бир мындай деңгээлге. Мына коомдук мындайча айтканда таасирге келген учурда чындап эле коомдук дагы институт бар да, сиз айткандай. Ооба. Эгерде коом бири-бирин тескебесе, бири-бирин кайсы бир жаман иште айыптабаса, анда биз анда башка жандыктардан эмне пайдабыз бар, айырмабыз бар деген да суроо келет да. Урет устар, сиз телескоп тарыхый медиа порталынын негиздөөчүлөрүнүн бири катары жогору жакта бир өтө чоң нерсеге таасир бир сөз козгодуңуз да, бул балдарыбыздын ушу биздин чөйрөнүн ушул ар кандай тасмалар менен, ар кандай роликтер менен, ар кандай чагылдуулар менен таасирленип, алар ошол жакта көргөн экран артындагы жасалган нерсени жашоодон тапкысы келип эле ушул жерде бүчүрүшүп кетип атат да. Ошондуктан биздин мына ошондой болуп иштеп жүргөн көптөгөн блогерлерибиз бар, көп ушул журналистика тармагында эмгектенип жүргөн биздин мекендештерибиз бар, азаматтарыбыз бар, жигиттерибиз бар, кыздарыбыз бар. Ушуларга кандай кеңеш берет элеңиз ушул жакка деген учурда? Медианын орду акыркы мезгилде өтө чоң болуп калды орто эсептен. Анткени көпчүлүк эл бул номофобия деп коет, телефонго байланган деп коет го. Бизде акыркы статистикалык маалыматтарга караганда дүйнө жүзүндө бизде эле эмес, бул чоң тенденция. Адамдар күнүмдүк жашоосун 4-5 саатын телефон менен өткөзүп калды да. Телефон аркылуу маалымат алуу менен, башка менен. Илгери биз маалыматтын сугарылып, илгери маалыматтын жетишсиздигинен кыйналса адамзат, азыр тескерисинче маалыматтын мындай айтмакчы көптүгүнөн кыйналып атат. Баягыны аш кылып, сиңиргенден, анткени маалымат өтө көп. Маалымат ташкынынан, маалымат селдей эле каптап келатат да. Ошондон ар бирибиз мындай тосмо койгонду, анан маалыматты тармактуу кылганды үйрөнүшүбүз керек болуп атат да. Ар бир адам жеке эле биринчи кезекте ошо ата-энелери болсун, же балдарына болсун, биз кадимки сырткы гигиенабызга көңүл бурабыз да, тазалыгыбызга. Куду ошондой эле медиалык жактан телефондун да гигиенасына көңүл бурушубуз керек. Мен телефондо канча саат өмүрү коротомун, телефондо эмнени көрөм, ал мага пайдасы барбы, канча деген каналдарга мен катталып алгам, ошолордун баарын тизмектеп чыкпаймынбы, карап чыкпаймынбы, балким убактымды ошолор эле жеп аткандыр. Мен ошонун ордуна эмне жумуш кыла аламын? Ошону ар бирине биринчи кезекте ата-эне өзү, анан балдарына да кылыш керек. Мисалы азыр технология өнүккөн заманда балдарды телефон берип туруп деле контролдоонун, тескөөнүн өзүнүн ыкмалары, усулдары бар. Мисалы ошол аккаунт аркылуу, башка аркылуу интернеттин чектеп коюу же белгилүү бир сааттан кийин чектеп коюу. Мисалы саат 11ден кийин же 10дон кийин телефон болду жатасың, интернеттин иштебей калат. Аны сен ошол настройка деп коебуз го, ошондой настройка менен ошону койсо болот. Баланын мисалы сим картасына акча салып атканда канча коротуп атасың, аны мисалы өзүңө жүктөп алып, канча кетип атат, канча интернетке кирип атат, кандай сайттарга кирип атат бала, эмне маалымат алып атат, эмнени жүктөп атат, эмне көрүп атат. Мунун баардыгын азыркы заманда көрсө болот. Азыркы тиркемелер, приложениялар бар, бунун баары жетишкендик бар да. Болгону жалкоолонбош керек, ошого көңүл буруш керек. Анткени сен тарбиялап алсаң, азыр коом ушундай болуп калды. Чөйрө, жаман чөйрө сенин балаңды тарбиялап коет. Сени жутуп коет. Биз учурда көп кездештиребиз. 5-6 класстагы балдарды алып келип, ушул баланы адам кылып бербейсизби? Акчасын деле берет элем. Ушул баланы тарбиялап бербейсизби дейт. Бул ким бул? Бул бала ким баласы десем, бул менин балам дейт. Ата эне, анан мен айтам да, ата-энең сиз кыла албаган жумушту же көчөтүңүз ушу өсүп чоңоюп калган көчөттү мен кантип түздөйм эми? Ал оор маселе да. Оор маселе. Мага да ушундай маселени көп кайрылышты, көп ата-энелер. Бирок биз колубуздан келишинче аракет кылдык. Баягы эми сиз айткандай баягы түбүнөн эле оңдоп коюш кыйын. Кыйын. Жок дегенде аларга бала катары сезилип баштаган даражага чейин алып бардык да. Ошондуктан бул маселеде чындап эле урматтуу биздин каталуучулар,
Ошондуктан Нурияттен өтө бир жакшы кеңеш, жакшы насаат болду. Баарыбыз ушул нерсеге көңүл бурсак жакшы болот эле. Ойдон дегенде баягы маалыматтык гигиена бул бүгүнкү күндө биздин физиологиялык гигиенабыздан дагы зарылыраак болду да. Анча мынча кирди көтөрө алабыз да. Анча мынча терге чыдай алабыз. А бирок маалыматтык каналдарына алып келген бир немеден кирден өзүбүздү аябайлабасак, балким баягы үй бүлөлүк чыр-чатакка, ата эне менен балдардын ортосундагы чыр-чатакка, дос менен достун ортосундагы чыр-чатакка, айтайлык жакын туугандар менен туугандар ортосунда чыр-чатактын бардыгынын башкы себеби ушул жерде балким эмне болуп жатат. Ошондуктан бул маселеде баарыбызга бул жакшы бир көрсөтмө болду. Бул маселеде чындап эле коом биз каалабайбызбы өзүнүн тенденциясы менен, өзүнүн агым менен кетип атат да. Бул учурда биз бүгүнкү адамдарды эскертүү аркылуу, оң туура кеңештер аркылуу берүү аркылуу аз да болсо өз салымыбызды, өз жардамыбызды берип калсак деген үйдөгө ушул чараларга келип атабыз да. Практикалык кадам катары бүгүнкү күндө ата энелерге өзгөчө балдар тарбиясына келген учурда практикалык тапшырма катары, практикалык сунуш катары эмнелерди айтсак болот эле? Практикалык сунуш катары ушул баягы сиз да баса белгилеп кеттиңиз, биз да бир аз эскертип кеттик, кайра ошолорду эле мындай бекемдеп, тизмектеп коелу мисалы. Ошол бала менен күнүмдүк убакыт, канча убакыт бөлөт? Азыр орто ченем менен статистикалык маалыматка ылайык биздин өлкөбүздө бир ата эне көбүнчө ата көбүнчө сыртта иштеп, акча таап, үй бүлөнү камкорчусу ошол да, эне көбүнчө үйдө болот, эне дагы көңүл бура алат. Бирок аталар орто эсеп менен 15-20 мүнөттүк гана убакыт бөлөт экен жалпы балдарыначы. Балдардын баарына биригип жалпы 24 саатта 15-20 мүнөт. Бул деген баладан эмнени сурайбыз? Кандайсың? Жакшы. Ал дежурный эле баягы жүжүр эле жооптор, жүжүр суроолор. Балдар уже тажапта калган ал нерсе. Окунгандай жакшы. Эмне болду? Анан тигине ушул болду. Жок, баладан ушул баланын жан дүйнөсүндө эмне көйгөй бар? Ошол көйгөй менен сүйлөшүп, балам кандай? Эмне болуп атат? Мисалы мектептен сураганда биз көбүнчө баладан эмнени сурайбыз? Мектептен алганда ата эненин баардык көпчүлүгү канча 5 алдың дейт. Динемдигин гана канча 5 алдың? Же 5 албасаң эмнеге 5 алып атың? Эмнеге 5 алып атың? Жок. Ушуну контроль деп санайт. Ал ушуну контроль деп эсептейт. Бул контроль эмес. Анткени балага 5 маанилүү эмес. Бала демек өзүн ойлойт. Мен ата энем 5 алсам эле жакшы көрөт турбайбы? Деп туруп башында 5 алганга аракет кылат. Анан 5 ала албаган да балдар бар да. Табияты башка да. Ал мектепте 5 албаса, бирок турмушта 5 алаттыр, же өнөрдөн 5 алаттыр, башкадан 5 алаттыр, же спорттон 5 алаттыр. Бирок ал 5 албай калганда анан бара-бара бала ичтен сына баштайт. 5 албайм депчи, мен жараксыз экенмин да дейт. Сен окубайсың, сен мындайсың дейт. Бай айтпадыкпы, сен бүркүттүн баласы бүркүт болгондой. Ал окубайсың дегенде сен өзүң окудуңбу деген ата эне өзүнө суроо бербейт экен да. Сен өзүң окудуң беле депчи. Анткени алманын астынан алма эле түшөт экен. Анын алманын астына өрүк түшпөйт экен да. Өрүктүн астына өрүк түшөт экен. Ошого өрүктүн астына өрүк чыгат. Бак эмне болсо мөмөс деле ошондой болот. Ошону кылып ата эне биринчи баладан сурай турган практикалык кеңеш: балам кандайсың, бүгүн кандай өттү күнүң? Бүгүн жакшы эмне үйрөндүң, пайдалуу өзүңө? Пайда. Анткени мектепте алып аткан нерсенин баары эле пайдалуу дегенден деле алысмын. Кээде пайдасы да болуп калат, бирок пайдалуу да болуп калат. Кээ бир учурларда балдарга ошондой. Анан балдарды көбүрөөк практикалык жак бирөөлөр менен сүйлөштүрүү. Илгери бизден ата бабабызда бар болчу, конок келсе, чөйрөсүн куруп берүүгө, адам менен адам индивидти байланыштырганды балага үйрөтүү кичинекейден. Биз ал кичинекейибизден бизди чай куйдуруп отурчу, аксакалдар сүйлөшүп отурсоң, ошону угуп, колго суу куйдуруп, батасын алдырып, ошондой кылганы бул бала социализация болот ошол мененчи. Тиги аксакалдар чыгып атат, кепичини оңдоп кой. Кепичини оңдоп кой. Анан тиги эт тартып атса аксакал бу жерде отурат экен. Ал бул мондой устукан жейт экен, мондой экен деп, анан аксакалдар дагы илгерки нактуу аксакалдар бир аз ошону мендей бол, менин жашыма жет деп, ошондон сугунтуп коет, берип койсо ошондон алып, деп анан ошондой болчу. Азыр балдарыбызды бирөө келсе да, конок келсе да, нарак кирип тур, мара кир. Чоңдор барганда кирбе. Чоңдордон
чоңдордон өмүр бою корккон мен көбүн көрдүм, тууган уругумдан, айланамдан көп кишилерди. Чоңдордон өмүр бою коркуп чоңойгон бала өзү чоң болгондо деле чоңдордон корко берет экен. Өзү сыяктууларданчы. Бир жерге барганда сүйлөй албайт, тартынат, комплекс болуп калган да. Анткени аны ата-эне кылган биринчи кезекте. Ата-эне ошо комплекс кылбаш керек, алып келип отургуш керек. Бирок ошол эле кезекте комплекс кылбаш керек десе, чектен ашып кетип, коноктун жанында бейкылык бир бейжоосун аракеттерге жол бербей, баланын үйрөтүш керек. Конок келгенде мындай болот, конок келгенде мындай кылыш керек, баланын эрежесин үйрөтүш керек да. Бизде баягы алтын ортолукту сактай албай, же өтө эле баланы комплекстүү кылып, түнт кылып салабыз, же болбосо өтө эле мындай чектен чыгып кетет да. Ошонун ортосун кармаганга болот. Практикалык неме ошол. Анан көңүл буруу. Анан балага эң жакшы ата-энеси үйдө урушпаса, бала келечекте үй бүлө курат. Ар бир кыз бала келечекте жубай болот, жар болот. Алар биринчи өрнөктү ата-энесинен алат. Ата-энеси экөө ар дайым бири-бирине жылмайып, бири-бирине жакшы мамиле кылып турса, бири-бирин түшүнүп турса, демек ал дагы келечекте ошондой үй бүлө курат. Анын баягы үлгүсү, образы, шаблону ошол да, матрицасы. Ушуга кошумча да айткым келип кеткен нерсе болуп атат, Нурия. Кээ бир ата-энелер барбы, үйдө сүйлөшүп аткан мезгилде аталар өзгөчө сөгүнүп сүйлөйт. Телефондо сүйлөп атса деле сөгүнүп берет. Бирөө эшикке басып келсе деле сөгүнүп берет. Машинене баратса деле айникти ачып алып, балдары отурат, катын бала чыкса отурат, бияка карап сөгүнүп берет да. Бул бир жаман адаттардын бири деп. Бул бир баягы вредный привычка дегенде, бул тамекиден да вредный деп ойлойм да. Эмнеге? Анткени адам баласы бул илимди тастыктаган устаз. Суудан турат. Суудан турат. 70%, 60% суудан турабыз. А суу маалыматты эң көп өзүнө камтыган бир мындай физикалык бир зат да. Демек, биз сөгүп атканда, бирөөнү сөккөндө мейли, биринчиден өзүбүздүн суубузду булгайбыз, өзү суудан турабыз да. Анан сиз айткандай балдардын суусун булгап атабыз. Балага суу сиңет экен. Мисалы буга далил кылып, Жапон окумуштуулары, мына сиз экөөбүз чай үстүндө отурабыз, чай үстүндө жакшы сөз сүйлөп, ушуну ичсек, ушу ичкен чайыбыздагы суубуздагы шыпа болуп атат. Ал эми андай ичелик. Анан жапондор эмне кылган? Ошол суу куюп туруп, кечке ошол сууга терс сөздөрдү, жаман сөздөрдү сүйлөгөндө суунун химиялык формуласы өзгөрбөйт экен. H2O-дон тура берет экен, бирок структуралык түзүмү өзгөрөт экен. Адамдын ден соолугуна болгон таасири өзгөрөт. Ошондочу жаман сөз сүйлөп, жаман болуп туруп ошону ичкенде, бул биздин эжелекелерибизге, эже апаларыбызга да алтын насаат, тамак кылып атканда жакшы маанай менен, жакшы сөздөрдү сүйлөп, балким ошолор менен, зикир менен колдон келсе, балким бисмилла менен, балким Куран аяттарын окуп ошол тамак кылса, ал тамак бир гана курсак тойгозуп азык болбосун, ал шыпа дагы болот, жакшы таасир да берет экен. Ал эми атаң өзү акмак, силер да бир адам болбодуңар, окубадыңар деп сүйлөнүп тамак кылып аткан аял жашоо менен оңолбоду, элдикин кара, монтип деп аткандагы терс энергетика сууга сиңип, суудан кайра биз болуп, кайра эле чындап эле оңолбой калат экенбиз. Оңолбойсуң деген сууну ичкенде оңолбойт экенбиз. Өзгөчө балдардын таасирине тийишиги болгонбу? Аталарда, ата-энелердеги болгон жаман таасир мүмкүн тилекке каршы аялдарга көбүрөөк темеки тарта баштады. Темеки тартуу, арак ичүү. Айталык бир болбогон чөйрөнү үйгө эрсип келип алып туруп, аталар менен бир маанисиз нерсенин аркасында эле бака-шака менен эмне кылуу, убакыт өткөрүү да бул балдарга эмне кылат? Ошондой бир терс таасирин тийгизет го деп мен ойлойм да. Ошондуктан ушундай бир чакырып таштасак, жалпы коомчулукка балдар бул көз карегибиз катары этият кылсак. Көздүн кареги канчалык бул көздүн бир ирмелип кайра ачылуусу канчалык долю секундталык да. Бирок эмне үчүн дегенде ал ошол каректи сакташ үчүн кылат экен да мунучу. Жарыктан, чаңдан, айтайлык ар кандай ашыкча соккудан балким балким кайсы бир баягы ашыкча чыгып келген бир чырпактан иши кылса, кандай болбосун анын ар бир кыймылынын далалаты эмне дегенде каректи сактайм деп не кылат экен, аракет кылат экен. Ошондуктан балдарыбыз көзүбүздүн кареги болсо, анда биздин аракетибиз, далалатыбыз кирпик болсун дейт элем да. Ошондуктан Устаз Нуриет, биз чындап эле бүгүнкү күндөгү көйгөйлүү маселелерге биз бүгүн бир аз болсо да токтололук. Анан кийин ушул биздин эркин микрофондо жалпы журтчулукка кайрылып, ушул бала тарбиясынын терегиндеги ушу айтып кайтчу сөзүм эле айтылбай калды дегендей бир калып кеткен сөздөр болсо, анда сизге эркин микрофон калтырат. Чоң рахмат. Жакшы бир аз көйгөйдү айтканга аракет кылдык, чечүүнүн анча-мынча жолдорун балким сунуштадык, балким таасири барбы жокпу, эми аны ар бир өзү тажрыйбасында, практикасында көрөт, буйруса. Биздин көрүштөр сөзсүз түрдө мына пайдалуу.
Анан дагы да коомчулукка кайрылып кеткенибиз, сөз кайсы бир азыр статистикалык маалымат болуп калды. 56-53% биздин жаш муун биринчи эле мүмкүнчүлүк болсо мекенден чыгып кетмек элем дегенде бул өтө кооптуу. Эмнеге? Демек биз аларга мекенди сүйүү, туура жашоо деген нерсени үйрөтө албагандыктан алар азыркы сиз айткандай ата-энесинен эмнени көрдү? Ата-энеси оюн зоок менен, ошол 20 жылдыктар менен, той аш менен, же болбосо бир мааракелер менен гана алек болгонун көрүп, демек ушундай жыргап жашап эле бул жашоо ушундай кыска өмүр экен. Муну ойноп күлүп эле жыргап жашап өтүш керек экен, максаты башка жок экен деп эле. Максат жыргап жашаш үчүн кайсыл жерде жакшыраак жыргал бар экен десе, чет өлкөдө болсо, чет өлкөгө чыкканды максат кылып калды да. Ошолорго бул биздин биринчи мындай айтмакчы коңгуроо биздин коомго. Балдарды тарбиялоогочу, балдарды тарбиялоо, кайсы коом баланы тарбияласа, ошол коом өнүгөт. Ошол эле Сингапурду алсак, Сингапурдун өнүгүүнүн бир белгилеринин бири энелерге жакшы тарбиялаган балдарына бир мындай айтмакчы премия төлөө болот, кандай бир акы төлөп, сыйакы берип, аларды коомдо бир жарыштар болуп, мисалы азыр бизде сулуулардын сынагы бар, башкалардын сынагы бар, бирок эмне үчүн эң жакшы балдары жетишкендер энелердин сынагы жок. Мисалычы, бизде көпчүлүк учурда биз бир чыккан улуу бир эркектерди билебиз, тарыхта болсун, учурда болсун, бирок артында ар биринин артында бир аял турганын билбейбиз да. Ошол аялы, жубайы тирек болуп турган жубайыны же болбосо өстүргөн энесинин сынактары болуп, ошолорго бир сый урмат болуп турса, алар мисалы коомдо бир каарман болуп турса, ошол жакшыраак болот эле да. Биз ошого кылбай атабыз. Анан жалпы элибиз ошол тарбия жаатына, биринчи кезекте өзүнүн тарбиясына, анан бала тарбиясына өтө бир неме кылыш керек, көңүл буруш керек. Көңүл бурбасак, биз мунун баарынан кетип атабыз. Анткени тарбия өзүнө көп нерсени камтыйт. Тилди камтыйт, маданият, тарых баарын камтыйт да. Ошол тарбия аркылуу болот бул нерсечи. Тарбиясыз коом кишенделбеген бир байланбаган иттей эле болот, агытылган иттей болуп калат да. Ошон үчүн биздин коом каяка баратат дегенде, сырткы таасир дагы биз сырткы таасирди көп айтабыз, корко беребиз. Сырткы таасирди качан биз токтото алабыз? Тарбиялуу коом болгондо гана. Ал тарбиялуу коом ал каяка баратканын билет, максатын так билет, кантип баратканын билет, баарын билет да. Биз азыр көпчүлүк учурда баягы 3 нерсени айтпадыкпы? Туура багыт, билим жана өнөр деп. Билим жана өнөр бул куштун эки канатындай. Бирок куш эки канаттуу болуп эле учканы аздык кылат. Куш каяка конорун да билиш керек, каяка учарын да билиш керек. Багыт ошол нерсени так коюп берет. Ал эми кээ бир адамдар бар, багыты бар, каяка учарын билет, бирок баягы эме канаттары алсыз да, билими жок, же өнөрү жок да. Ошон үчүн биз үчөөнү тең мукаммал бир жакшы бир абалга алып келгенге аракет кылышыбыз керек, коомчулук ошого тырышыш керек. Албетте бул оор маселе, коомдогу азыркы чакырыктар, моундай вызовдор болуп атат, коомдун чөйрөнүн таасири болуп атат, башка болуп атат, бирок биз көбүнчөсү ушул айлананы карап, элдер эмне кылып атат, башка элдер кантип журттар кантип өнүгүп атат, кантип өсүп атат. Анан биз баягы калып кеткен бир кээ бир стереотиптик бир ашыкча ысырап болгон биздин каада салт үрп адатыбыз жакшы, бирок ичинде дагы анча-мынча нерселер бар да. Ошолорду жок кылгандан коркпой, өзгөргөндөн коркпой, реформа кылгандан коркпой, ар бир үй бүлө ошого көңүл буруш керек да. Мен балдарымды кантип тарбиялайм? Балага сиз азыр жакшы нерсе берип туруп, бирок андан тарбиясын садакага чаап туруп, жакшы азык беришиңиз мүмкүн, жакшы комфорт эмирек алышыңыз мүмкүн, жакшы үйдө жашашыңыз мүмкүн, жакшы унаада минип ташышыңыз мүмкүн балаңызды. Бирок балаңыз сиз эртең сиздики эмес болуп калат ал. Сиз менен баарлашпаган, сиз менен мамиле кылбаган бала эртең ал бөлүнүп кетет. Анан эртеге ушу балага мамиле, туура мамиле кылбай, анан кийин эми орой болсо дагы кечирим сурайм, бирок карылар үйүндө отуруп калган болсок, биринчи кезекте ага биз күнөөлүүбүз да, чоңдорчу. Анткени биз учурунда балага туура мамиле кылган эмеспиз. Ошого буга олуттуу бир мамиле жасаса, күнүнө эң аз дегенде ушу баягы практикалап айттык го. Эң аз дегенде жарым саат убакыт бөлүп, жомук окуп берип, бала менен жөн эле сейилдеп, мисалы, анан баягы жакшы нерсе бар. Бир бала айтат экен, ата дейт экен, сен күнүнө канча сом табасың десе, мен айына дейт 30 000 сом табам балам. Демек күнүнө 1000 сом табат экенмин десе, баласы байкуш 3 ай чогулткан 1000 сом акчасы бар экен. Ата дептир, мына 1000 сомду берейин, бүгүн кечке мен менен жүрүңүзчү, биз менен жүрчү дейт экен да. Ошон үчүн балким сиз 6 күн иштеп, комфортный балага жашоо кылып, бирок балаңызга көңүл бурбай атсаңыз, 5 күн иштеңизчи.
анда 2 күн эс алыңызчы, 1 күн эс алууну толугу менен балаңызга бериңиз. Телефон тиктебеңиз ошол мезгилде. Балаңыз менен жөн эле сейилдеп ойнойт десе сөз ага да каражат керек да. Бир паркка алып барамбы, эмне кыламбы дегенде жок. Паркка барганда баланы сиз ошого тапшырып бересиз. Жок. Жөн эле мындай эле жөнөкөй эле паркка сейилдеп эле чыксаңыз ага акча талап керек кылбайт. Бир өзөндүн чогуу баскан жери болсо жөн эле сүйлөшүп, мону караганда ошо көңүл керек балагачы. Ошон үчүн ошол керек. Бала аны айта албайт көпчүлүк учурда. Мен айткан жаш бала ал ошого акылы жеткен бала экен. Дээрдүү, идиректүү бала экен, ал карап туруп, атам ушунча таап атса демек мен убактысын сатып алсам болот экен деп атат да. Бул азыркы капитализм доорунда балдар да башкача ойлонот да. Менин талабыма жооп берет деп. Көп бала ушуну айта албайт. Жан дүйнөсүндө крик души деп коет го орусча. Жан дүйнөсүндө кыйкырып атат да. Эй, мени куткар, мени кара деп. Ошон үчүн бала ыйлайт. Бала ыйлаган ошондон. Бала ыйлайт, анан кийин биз капризни деп коебуз го балдарды. Каприз ошо көңүл бурдурганды каалайт. Сен көңүл бурбай атасың демек ата-эне катарында. Ошого көңүл бурдуруш үчүн баланы бала өзү ыйлайт экен да. Биз ыйлаганда эмне кылабыз десе, биз биринчи эле сооротобуз дейт. Илгерки биздин Кыргыздын энелери балдары ыйлаганда алды ырдап же башка кылып, же болбосо ислам тарыхында да улуу бир аскер башчылардын энелери балдарды сооротуу менен эмес, аларды балдарды башкача бир нерсе менен алектендирчү экен да. Ошондо байла ыйлап атса, ошол балам ыйлап туруп, бирок ошол ооруну адам ооруну сезип туруп, ошо ооруну сезгенден кийин анализ кылса анан өнүгөт экен да. Биз дароо эле баягы сооротуу менен, унуттуруу менен, алаксытуу менен алектендиргенде көйгөй чечилбей кала берет экен. Бир бул жерде ката ата-энелердин бала жыгылганда дейт. Мисалы, мен көп ушул нерсени мисал кылам. 5 жаштагы балаңыз жыгылса, сиз эмне кыласыз? Бала биринчи жыгылганда реакциясы ата-энесин карайт экен. Ата-энеси эгерде реакция кылса, анан ыйлайт экен да. Ата-энеси реакция кылбаса, ордунан туруп кагынып кете берет экен. Эми ошол бала жыгылганда эле чуркап барып, үстүн кагып эле алаксыта берген болсок, келечекте баягы бала 20 жаштан кийин 25 жашта үйлөнөт экен. Ал үй бүлөдө сөзсүз чыр-чатак болгондо аялы менен мисалы урушуп калды дейли да, ошол бала. Ал дароо биринчи мурун бутунан чалынып жерге жыгылса, эми турмуштан чалынып калды, аялы менен урушуп. Ал биринчи эле реакциясы энесин карайт экен. Эне эмне кылат десе, энеси дароо келип, энеси көнгөн адатындай эле, кичинесинде баягы баласынын болушу ордунан туруп үстүн каккандай эле, энеси келип эле дароо, ай, сен акмак келин экенсиң, сен менин баламды барктабадың, менин балам алтын десе, бала баягы көнүп алат экен да. Бала өмүр бою көйгөйүнү ата-энесине одураган көнөт экен. Бала самостоятельный, өзүнө өзү тың бала жаралбайт экен. Ошон үчүн кээ бир учурларда ооба баланы күнөөдөн сакташыбыз керек, бирок анча-мынча каталарына карап өзү сабак ала тургандай биз көзөмөл кылышыбыз керек да. Ар дайым эле биз аны коруй албайбыз баланычы. Бала ошол жыгылып, тизеси балким бир канаганда, демек чалынбай, алды аркаңды карап басыш керек экен деген түшүнүккө өзү келиш керек экен. Биз баланы чуркап барып эле алаксыта бергенде, бала алаксуу менен андан баягы көйгөйдөн сабак албайт экен. Ошон үчүн жалпы коомчулукка балдарды тарбиясына көңүл буруу, балдарды ошо гиперопека деп коет, ашыкча эле нерсе менен баягы биздин корголоп тосо бербей, балким чыныгы тарбиясы менен алектендирүү. Мисалы, биздин коомубузда чоң салымы бар, Өзбек ажы агайыбыздын жакшы сөзү бар. Биз көпчүлүк учурда балдарды питаниясы менен воспитаниясын алмаштырып алдык депчи. Биз питания берип эле, азык берип эле ошону тарбия, воспитание деп ойлоп алдык депчи. Ошон үчүн ашказандан да мурда биринчи кезекте мээни гигиенасы, мээге иштешибиз керек, жан дүйнөгө иштешибиз керек. Эмнеге? Ашказан 2-3 күн ачка болсо ага чыдайт. Мээ бир ууланып калса, аны тазалаш өтө кыйын. Ошон үчүн айтат, Айтматовдун жакшы сөзү бар. Ушул сөзүм менен жыйынтыктайын. Мээге караганда дейт, ашказан акылдуу экен дейт. Болбосо акылдын орду дейт, бул мээ да. Эмнеге десе, ашказан мээ дейт бир жаман нерсени алса, аны чыгара албайт экен. Калып кала берет экен. Ашказан жаман нерсе кирсе кусат экен. Дароо чыгарып салат экен. Мен кабыл болбойт, мен муну кабыл албайм дейт экен да, жараксыз деп. Мээ кабыл албайт экен. Ошон үчүн жан дүйнөнү мээге болгон азыкты көбөйтсөк балдарыбызга. Азык курсагына гана эмес, ошол ашказанына эле эмес, башказанына да кичине көңүл буруп койсок деген сөз менен ошол сөзүмдү жыйынтыктайм. Сиздерге чоң ыраазычылыгыбыз. Урматтуу биздин канал катышуучулары, бүгүнкү биздин бала тарбия жоопкерчилиги кимде деген темада талкуу жүргүзүп, жыйынтыгында мындай бир жыйынтыктасак болот экен. Эч бир улут эртеңки күнүн башка бир жат чогуучун
урпак өткөрүп бербейт да. ооба. Биздин эртеңки ушунча кылым караткан тарыхыбызды, үрп адатыбызды, каада салтыбызды, динибизди, биздеги улут катары калыптанган улуттардын бардыгын ташып жүрүүчүлөр булар эртеңки биздин балдарыбыз. ооба. Эгерде биз ошол балдарыбызга биз канчалык кайдыгер болсок, биз жөн эле балабызга кайдыгер болгон жокпуз. Биз керек болсо тарыхыбызга дагы, баалуулугубузга дагы, керек болсо улут катары өзүбүзгө дагы эмне кыянаттык мамиле кылган болот экенбиз. Андыктан ар бир ата эне бүгүнкү мен ойлойм берүүбүздөн сөзсүз бир тыянак чыгарды деген ишеничтемин. Ал эми биздин берүүгө келип өзүнүн тажрыйбасы менен, билими менен бөлүшкөнү келген устаз Нурия сизге дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Биздин берүүбүздөгү болгон коногубуз катары сиздики бул алгачкы жолку эмес, мындан кийинки дагы берүүлөрдө көп көрүп турсак деген үмүтүбүз бар. Анда эмесе биздин көрөрмандар баарыңыздарга кайрадан жакшылык, амандык, береке каалап, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.